Токмок шарындагы кездемени токой турган фабрикада күнүнө 10 тонна продукция даярдалат. Өндүрүштүн мына ушул тилкесинде жиптерден кездеме ток болсо даяр болгондон кийин ал төмөн жакта боелот. Мына ушул өндүрүштүн ошол тилкесинде кубаттуулугу болгону 10 тонна гана болгондуктан келечекте аны кеңейтүү пландалууда. Текстил Транс кездеме фабрикасы пахтаны кайра иштетүүдөн баштап, андан даяр продукция иштеп чыгарат. Учурда заводдун жиптен кездеме токой турган бөлүгүндө жумуш кызуу жүрүп жатат. Фабриканын бир бөлүгүндө болсо жабдуулар орнотулуп жатыптыр. Ал тарабы ишке кире турган болсо күнүмдүк кубаттуулугу 20 тоннага жетет. Өндүрүштү кеңейтүү үчүн завод жетекчилиги Кыргыз-Өзбек фондуна долбоор жазган. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду бизге оборотный капиталды көбөйтүү үчүн жардам көрсөтүп, каражат бөлүп берип атат. Бул бөлүнгөн каражат түздөн түз Өзбекстан коңшу мамлекеттен жип сатып алынганга, то есть сырье сатып алынганга багытталган. Бул биздин жумуштун толук кандуу иштешине аябай чоң салым кошот. Өндүрүштү кеңейтүүгө Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду $3 миллион бөлүп берүүдө. Алгачкы этапта $1 миллион 450 миң берилет. Бул боюнча эки тараптуу келишимге ишкананын жетекчиси менен фонддун төрагасы кол коюшту. Бул жеңилдетилген кредит 6% ставкасы менен берилет. Значит, бул акчага компания Өзбекстандан пряжа алып, бизге полотно жасап берет да. Биздин швейный компаниялар азыр эң обороттору көп болуп аткандан кийин полотно керек да. Бул аябай керектүү. Ошондуктан биз жогорку приоритет катары көрүп, бул компанияга кыска мүнөттө ушу кредитти даярдап бердик да. Фонд текстил фабрикасынан сырткары Баткенден Кызылкыя шаардык мэриясына дагы $530 миң жеңилдетилген насыя берет. Каражатка кала бийлиги тазалык муниципалдык ишканасына таш тандыны ташый турган 2 техника, коомдук транспорт маселесин чечиш үчүн 10 автобус сатып алды. Техникалар менен жүргүнчү ташый турган унаалар шаарга алынып келинди. Документ иштери бүт көрүлсө, сентябрь айынан баштап калкты тейлөөгө чыгат. Жалпы кредиттин суммасы $530 миң. Мунун 30%-ын мэрия өзү төгөт, баштапкы капитал катары. А 70%-ын биз төгүп беребиз да. Өзбек-Кыргыз фонд төгүп берип заводко. Анан 5 жылдын ичинде мэрия төлөп берет. Үстөгө азыр бул кредит боюнча биз 5% менен берип атабыз. 5% анткени бул социалдык проект катары биз көрүп атабыз. Ошондуктан пайыздык ставкасы жеңилдетилген да. Кызылкыя мэриясы таштанды чыгара турган 2 техниканы алуу менен шаардын тазалык маселеси толук чечилерине ишендирүүдө. Себеби 2 жылда долбоор жазып ишканага жаңы 26 техника сатып алган. 10 автобус 5 каттам менен эл ташыйт. Кийинки жылдары ишкерлер менен сүйлөшүп, көйгөй толук жолго коюлары айтылууда. Ошол биздин биринчиден көйгөйлүү маселе бул студенттерге, мектеп окуучуларына. Ошол эле бюджеттен мектептин кызматкерлердин аябай талаптары күчтүү болчу да, ушул автобус жандандырып берсеңер, маршрутка коюп берсеңер деп. Ушул техникалар менен бизде шаарга 26 техника алынды 2 жылдын ичинде. Мунун ичинен 8 машина бул атайын таштанды ташуучу техникалар. Ошондой эле бир погрузчик, экскаватор, портер, жалпы ушул шаардын тазалыгы үчүн. Кыргыз-Өзбек өнүгүү фонду Ысык көл облусунун Түп районуна караштуу Түп айыл өкмөтүнө лизинг аркылуу техника алууга колдоо көрсөтөт. Бул боюнча келишимге Түп айыл өкмөтүнүн башчысы менен фонддун төрагасы кол коюшту. Насыя мөөнөтү 5 жылга чейин 5% үстөк менен берилет. Фонддун негизги максаттарынын бири айыл өкмөттөрдөгү эскилиги жеткен жана зарыл болгон атайын техникаларды сатып алууга багытталган. Бүгүнкү келишим негизинде биз $295 миң 4 техника алып берген атабыз. Биринчиден жакында болгон мына табигый кырсыктардын кесепеттерин чечкенге бул техника келет, эртерээк келет деп аракет кылып атабыз. Экинчиден мына биз Түп айыл өкмөтүндө Кыргызстанда административдик территориалдык реформа жүрүп атат да. Айылдар биригип, жаңы кадам, жаңы реформа болуп атат. Ошондуктан ушул жаңы реформаны колдоп, биз жаңы техника, жаңы реформага жаңы техника келип иштеп берсин деп ушундай аракет көрүп атабыз да.
Түп айыл өкмөтүнүн карамагында түп, шаты жана бирлик айылдары кирет. Жалпы калкынын саны 18 миңден ашык. Буга чейин 3 айылга бир эле таштанды төгүүчү унаа болсо, эми жеңилдетилген тарифте 4 атайын чарбалык техникаларын алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Калктын саны көп болгондугуна байланыштуу баягы айыл аймактын ичин мусордон арылтуу, тазалоо иштерине аябай кыйналып келгенбиз да буга чейин. Кудайым буюрса бүгүн келишимге кол койдук. Бир мусоробуз, анан бизде баягы айыл болгондон кийин бесхозный мусорлор көп болот. Кышкысын жанагы оттон чыккан отходдор, ошолорду чыгарганга грузовой машина алып атабыз. Анан арыктандыруулардын освещениялары күйүп кетет, ар кандай болуп калат, ошолорду ремонттон өткөрүү үчүн телескопичка деп коет, ошону алып атабыз. Анан центральный жолдорду, асфальттарды жууп тазалап шыпырганга да бир техника алып атабыз. Алынып жаткан 4 атайын техниканын экөөсү жакынкы күндөрдө берилет, калган экөө сентябрь айында Өзбекстандан келет. Жаңы технология менен куралган чарбалык унааларды алгач адистер окутуп, иштетүү жолдорун көрсөтүп беришет. Буга чейин эми механик деген бизде штат жок болчу. Жаңы техникалар келип аткандыгына байланыштуу, техникабыз көбөйүп атканына байланыштуу биз вынужденно механик алышыбыз керек, сөзсүз болушу керек. Кудай буйрса аны да дайындайбыз. Ошол эле учурда 5 адам жумуш менен камсыз болот мындан ары. Адистердин айтымында унаалар сапаттуу жана тетиктери Япониянын ишенимдүү фирмаларынан алынып куралган. Белгилей кетсе, Кыргыз Өзбек өнүгүү фонду дотациядан чыккан айыл өкмөттөргө, калаларга керектелүүчү атайын техникаларды, коомдук транспортторду алууга ортомчу катары келишимдердин негизинде көмөктөшүп келет. Көбүнчө бизге азыр жеңил өңөр жай швейный компаниялар берип атат, көбүнчө мына техника кайрылуу болуп атат. Биздин мына муниципалдык жерлерге, акимияттарга жардам берген атабыз. Мына биринчи проектибиз Ош шаарына болгон, Новопавловка шаарына, Новопавловка айыл өкмөтүнө болду. ЖКХ техникалары, мусоровоздор аябай керек да биздин айыл жерлерибизге. Насыя алганга албетте бизнес туруктуу болуш керек. То есть бизнес өзүн актаганга толук шарттар болуш керек. Анткени эгерде бизнес кандайдыр бир туруктуу болбосо, уже биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз кыска болуп калат да. Ошондуктан биз чакырып кетебиз. Өздөрүн биздин кардарлардын өздөрүнүн кандайдыр бир расчетторун туура даярдап бизге кайрылганга да. Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду түптөлгөндөн бери $120 миллион 70 кайрылуу келген. Анын 10 долбоору колдоо таап, каржыланды. Берилген жеңилдетилген насиянын жалпы суммасы $16 миллион түзөт. Жыл аягына чейин көрсөткүчтү $60 миллион жеткирүү пландалып жатыптыр. Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фондунун баштапкы капиталы $50 миллион түзөт. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.